Бозулам ойдон турбайсың сен, бул жолуң өтөт билбей. Роза мана окшош экенсиң деп калышат. Жаш кезиндеги сүрөттөрүн дагы көрсөтүшүп атат да, ошо окшош экенсиң депчи. Көздөрүң эстеп кыйналар көңүл. 4 балам бар. Ага көптөр эле айтышат, жаш көрүнөт экенсиз дейт. Аял киши үчүн бул чыгармачылык жолу кичине татаалыраак экен. Үй бүлөнү алып кетиш керек, үйдө балдарыңа тамак аш жасаш керек. Баягы жолдошумдун кызгануулары ушунчалык кыйналып кеткенди айтканда, эмне үчүн мен ушул кесипти тандадым экен? Апа, мен эмне үчүн ушул комузга окуттуңар экен дегем да. Кайын журтум жакшы адамдар, чынында жакшы адамдар. Кайнатам, кайненем ушул экөө дайыма мени колдошот. Кайненем балдарымда карап турган учурлары болот. Ушунчалык ыраазы болом. Эми азыр күйөөм кичине көнүп калган учуру. Жер жүзүндө мендей болуп сүйгөн аз. Сүрөнү дорун жаштыкын. Оркестрде ырдагым келет да мен. Берили ырдагым келет да. Булбулдар гана сүйөт гүлдөрдү. Медиа Ордо YouTube каналыбыздын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Медиа Ордо таланттардын ордосу деген урааныбыз менен биз бүгүнкү көрсөтүүнү баштайбыз. Адаттагыдай сиздердин кызматыңыздарда мен Айсулуу Бекболсуңуз. Ал эми бүгүн биздин төрүбүзгө ошол комуздун колуна алып Аксы Жиргесинен келип олтурган Аксы Жиргесинин таланттуу айымы Айгүл Сарматова эжекебиз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсың. Кош келипсиз эжеке. Рахмат. Аксыдан тартып жол карытып мынакей Бишкек жергесине келип олтурасыз. Келүү максаты башында кандай болду эле? Эмне окуу боюнча келдиңизби? Ооба. Мен негизи окууга келгем. Ошол сырттан окуу бөлүмүндө искусство университетинде 5-курста окуйм. Азыр ошо окуу жайда окуп жатам. Канча жаштасыз? 35 жаштамын. 35 жаштасыз. Билим алуунун эрте кечи жок деп, мына учурда Бишкек шаарында, борбор калабыз Бишкек шаарында окуп жатасыз. Анда кененирээк таанышалы. Сөз сизде болсун. Мен өзүм ошол Кербен шаарынын кызы болом. Күлүктөө айылына турмушка чыккам, өзүнүн эле кошун айылга. Өзүм 5 бир тууганмын. Өзүм үй бүлөмө келсем, 4 балам бар. Ошол. Өмүрлөрүн берсин. Бирок 4 баласы бар энедей көрүнбөйт экенсиз, жаш көрүнөт экенсиз. Рахмат. Менен башка негизи башка адамдар деле айтып калса керек, көпчүлүк жаш көрүнөт экенсиз деп. Ооба, көптөр эле айтышат, жаш көрүнөт экенсиз дейт. Эми бул жаратылыштан келгендир, белек. Ооба. Өзгөчө айымдарга жаш көрүнөт экенсиз, анан арык экенсиз деген комплимент өтө жагат бизге. Ооба. Ооба, эң сонун. Ошол чыгармачыл багытка кеп кезегин берели. Сизди азыркы учурда интернет желесинде баягы дуу тарап жаткан учуруңуз, мындайча айтканда хит болуп аткан учуруңуз да. Бул нерсе эмнеден улам баягы жылдызыңыз жанып кетти? Рахмат. Биз ошол искусство университетинде окуп, баягы сабакта тыныгуу болуп калат. Анан ошол тыныгуу учурунда өзүм группалашым, Жүрөктө жаз деген ырдын автору Наматбек Накешев агайыбыз аккордеондо ойноп, мен ырдаган видеобуз тарап кеттир да. Анан ошол эле чыгарма Жүрөктө жаз деген ырды ырдагам. Анан эле эртеси уже комментарийлер келип, жылуу сөздөр келип аябай кубандырды. Ошентип чыгып кеттик. Ырдап. Медиа порталдарга дагы ошондон кийин чакыруулар түшө баштады. Ооба. Биринчи кандай кабыл алдыңыз? Аябай сүйүндүм. Баягы элдин жакшы сөздөрү, жылуу сөздөр аябай шык берет экен. Анан канчалык баягы жакшы сөздөрдү уккан сайын шыктанып, алдыга жылгың келип, чыгармачылыгыңды уланткың келет экен. Эми буйруса дагы көрөрбүз.
улантайын деген азыр дагы максаттарым, ойлорум бар. Көпчүлүк ошол жүзүнө үнү төп келген айым экен деп аябай колдоолор жазыптыр да. Чындыгында жүзүңүздү көрүп отурабыз, кулпуруп турасыз, анан үнүңүздү дагы угалы. Келиңиз, кайсыр чыгарманы аткарып бересиз? Анда мен сиз Атай Огонбаевдин Жаштарга деген ырын тартуулап берейин. Булбулдар гана сүйөт гүлдөрдү, буңайым гана жаштарда үндөрдү. Бурала басып сырдашкан, мындай мұң ачкан жырга үндөрдүң ай, үндөрдүң эй, үндөрдүң ай. Ойноп бир гана жүргөндө күнөбү, ойнобой гана жаштарда жүрөбү. Оюмда сырым ачсам дейм, жаштын ошондо болот. Dilegin ay, dilegin ey, dilegin ay. Айраны гана кенинде кымыз мол, малдуу бир гана дандуңдай жерибиз. Элибиз шайыр кыз алтын, мындай кымбаттуу кыргыз. Элибиз ай, жерибиз эй, элибиз ай. Баракелде. Булбулдай болгон үнүңүз эч качан өчпөсүн. Ушундай эле ырдап жүрөңүз. Чынында сонурда айткансыз, жаныңыздан да башкача турбайбы? Ошол комузду колго алып ырдап отурасыз. Бул талант кимден келди, кимден өттү? Мен негизи тай жагым ушул чыгармачыл жакка жакын адамдар. Тай атам ушул комуз чертип, күйлөр чертип ырдап калат. Комузда ырдап чертип жүрчү. Анан апамда да бар да. Апам да ырдап, ушул маданият тармагында 20 жыл иштеди, китепкана жагында. Анан ушу үйдө жүргөндө да ырдап, үйдө аяш атамдар келсе да ырдап. Ушундай бир апамда өнөр бар да. Анан апам аркылуу бизге өткөн окшойт ушул. Сиз канча жашыңызда үйрөндүңүз? Мен комузду 5-классынан баштап чертем. Ошол 5-класста өзүмдүн агайым, устатым биринчи алгачкы Анаркулуу Турсуналы деген агай ушул мага комузду туура карматып, туура ырдатып, күйлөрдү үйрөтүп, ушул агайдан үйрөнгөм. Андан кийин иримдерге катышып жүрдүңүзбү? Ушул музыкалык мектепте окугам. Ушул агайда 5 жыл билим алып, анан ушул Бибисара Бишеналиева атындагы искусство университетине келип тапшырып калгам. Демек, кичинекей чагыңыздан эле ушул жан дүйнөңүз ырга жакын болгон экен да, негизи дагы башка бир тармактарга тапшырайын деген кызыгуулар, ойлор болгонбу? Жок, андай болгон эмес. Ушул бир нерсе эсиме келип кетти азыр айтып атсаң. Ошол биз 6-7 классыбызда экен, биздин класс жетекчибиз Гүлнур Матмуратова деген эжекебиз бар болчу. Анан ушул эжекебиз бизге баягы бир тапшырма берди да. Өзүңөрдүн баягы жакшы көргөн кесибиңерди буклет кылып чыгарып келесиңер деди. Анан
бирөөсү врач болом деди, бирөөсү учкуч, бирөөсү милиционер, ар кимиси ар кандай кесипти тандап жазышты. Анан мен ушул комуз жөнүндө жазгам да, чоң акындарды, залкар акындар, ырчыларды, анан комуз боюнча да бир маалыматтарды жазып барган эсимде да. Анан ошону мугалимибиз жыйнап алып айткан. Кийин ушу чоңойгонуңарда, баягы ар кимиң ордуңарды тапканда, мен силерге ушул буклеттиңерди көрсөтөм деген да. Анан эми ошол эжеме кайра барат окшойм да, баягы буклетти мага бересизби депчи. Ошол анан ушу кичинекей менен эле ошол бир эменди жазбадым да. Баягы кызыгып башка нерсе кызыккан учурум болбоду. Анан бир ошо турмушка чыкканымда, анан биякта окуп атканымда азыркы учурларда баягы кайра наоборот чоңоюп эме болуп атканыңда ой келип кетти да, ушу башка эле кесипти тандап аптырмын дегенчи. Себеби ошол баягы аял киши үчүн бул чыгармачылык жол кичине татаалыраак экен. Баягы үй бүлөнү алып кетиш керек, бир чети чыгармачылык, тойлорго барасың, концерттерге чыгасың, үйдө балдарыңа тамак аш жасаш керек. Ушул нерселер менен баягы аял киши үчүн бир аз татаалыраак экен. Анан ушундай учурлар азыр менде болуп атат да. Анан баягы жолдошумдун кызгануулары, эми ар бир үйдө кызгануу болот. Анан ошондо баягы ушунчалык кыйналып кеткенде айткам да, эмне үчүн мен ушул кесипти тандадым экен деп, анан өзүм апама да айткам да, апа, мен эмне үчүн ушул комузга окуттуңар экен дегем да. Себеби баягы өзүмө кыйналып кеткенден ушул нерсе, ушул ой келген окшойт. Эми азыр кайра сүйүнүп атам, апам алкыш айтып, ушул мени 5 жыл музыкалык мектепте окутту, андан кийин ушул искусство университетинде окутту. Азыр сыймыктанам ушул кесипти окуп атканыма, ушул кесипти тандаганыма. Ооба, туура айтасыз. Ушул негизи эле кыргыз коомунда, биздин коомдо кызды 40 үйдөн тыюу деген бар. Ошол негизи эле биз 11-классты бүткөнгө чейин ата энебиздин карамагында баягы сөз тийбесин, баланчанын кызы дебесин деп ошентебиз. Анан турмушка чыккандан кийин андан дагы экеси жоопкерчилик артылат экен да. Ошол нерседен улам дагы айрым нерселерден баш тартыш керек болуп калат экен. Сиз азыр ушул нерсени айтып атсаңыз, деп атам да. Туура деппи? Ооба. Анан азыркы учурда сиз жылдызыңыз жанып жаткан учурда ошон үчүн биз чакырып атабыз дегендейчи. Азыр кандай кабыл алышып атат? Азыр Кайын журтуңуз, жолдошуңуз дегендей. Кайын журтум жакшы адамдар, чынында жакшы адамдар. Кайнатам, кайненем ушул экөө дайыма мени колдошот. Ошол окууң, сен окууң, улантышың керек, сен иштешиң керек, үйдө отурбашың керек деп кайненем балдарымда карап турган учурлар болот. Кайнатам сен чыгышың керек деп баягы күйөөм кызганып аткан учурда күйөөмдү отургузуп урушуп ушундай учурлар болот. Анан аябай ыраазы болуп кетем да. Ушунчалык ыраазы болом. Эми азыр күйөөм кичине көнүп калган учуру, башында баягы үйдө отура берип, балдар менен көнүп жүргөн убагы болуп, анан азыр кичине көндү, түшүндү. Жакшы азыр буюрса. Азыр алып жаткан билимиңиз биринчи эле билимби же улантып атасызбы? Улантып атам. Ошол мен 2008-жылы ошо Бибисара Бейшеналиева атындагы искусство университетине тапшырып, фольклор жагына тапшыргам. Ал жакта ошол 2 жылды бүткөнүмдөн анан турмушка чыгып, ошол бойдон токтоп калды. Бала чакалуу болдук. Ошол менен анан кайра азыр ошол 2023-жылы тапшыргам. Азыр эми ошону улантып окуп атам. Эң сон. Анда кайрадан чыгармаларга кезек берели. Анда эмесе Манас Алымбаевдин сөзүнө жазылган Обону Түмөнбай Колдошов агайыбыздын көздөрү менен коштошуу деген барды аткарып берейин. Көздөр көк асман, көздөр бир дастан, көзүңө чөгүп канча адашкан, бир тиктеп алып, карегим талып, кирпиктеримда сени самашкан.
кетип күндөй бүркөлүү дүйнөм ал олуп жаным көзүңдө күйдүм төгүлдүм сага чайпалып эрким көрүндүң мага баладай сүйкүм каректериңден өткөн сүйт өмүр көздөрүң эстеп кыйналар көңүл көзүңдөн өткөн күндөрүң аман көзүмдөн өткөн түндөрүм аман көз барын танып көздөн жаш тамып үлпүлдөп өчтүм үмүттүн шамы кайрылбай бир күн кетериң билгем кайрыктарымда күйүтүм калып каректериңден өткөн сүйт өмүр көздөрүң эстеп кыйналар көңүл көзүңдөн өткөн күндөрүң аман көзүмдөн өткөн күндөрүң аман көзүңдөн өткөн түндөрүң аман. Эң сонун чарма болупту. Дал ушундай жагымдуу чарманын көзүн бузбай, артынан ушул аккордеондун коштоосунда дагы сиздин үнүңүздү уккум келип атат. Аткарып бересизби? Макул. Урматтуу көрүүчүлөр, адаттагыдай эле биздин көрсөтүүдө келген таланттардын жагымдуу чармаларын аккордеон менен коштоп берүү үчүн биз дагы бир таланттуу ырчы мырзаны чакырып алабыз. Элдар Замеров бүгүн бизде конокто болот. Дал ушул Айгүл эженин ырдаган ырларын аккордеон менен коштоп берет. Азыр сонун чармалар жаңырат, андыктан бизден алыстабаңыздар. Кызыктын баары алдыда, анда уланталы. Анда мен сиздер үчүн аккордеон менен жүрөктү жалын чырмады деген ырды тартуулап берейин сиздерге. Кабыл алып коюңуздар. Келгенде эле сиздин айылга көңүлүм сүйүп ашыкман керемет экен о жигит сүрөлү дорун жаштыкын көңүлүдү көтөр жаз болуп көрбөгөм ай сиздей жаш болуп айрылсак эгер о жигит арманда мен өтөм жаш болуп арманда мен өтөм жаш болуп. Сонун жагымдуу чармалар болуп өттү алдыда. Анда эмесе биз бүгүнкү маегибизди мындан ары улайлы. Келиңиз эжек, ушул негизи эле кыргыздын канындагы бар нерсе кандан канга өтөт деп коет го. Болгондо да талант баягы сиздин балдарыңыздан байкалабы? Азыр балдарыман байкала элек. Баягы азыр ар кимиси арган баягы бойжого жеткенче 11-классты бүткүнчө баягы айтыша берет го ар нерсени. Бирөөсү врач болом дейт, учкуч болом дейт дегендей. Азырынча билин элек, баягы
комузга шыктуусу, жырга шыктуусу билине элек да. Анан сизге азыр кандай чыгармалар жагат жан дүйнөңүзгө негизи? Ошол мага негизинен эле жай чыгармалар жагат. Анан ошол ырларды баягы көркүнө жеткирип ырдасам деген ниетте ырдайм да. Баягы берилип ырдагым келет да. Ийине жеткирип ырдагым келет. Анан кээ бирине может бул мындай ийине жеткирип ырдай албады деп сынчылар болот да. Ар кандай кабыл алышат, бирок негизи жан дүйнөмө ошол лирикалык ырлар, анан мындай шогураак ырларды ырдай албайм да. Турмушка чыккандан кийин айтып атпайсызбы, баягы турмуш тиричиликтен улам, чыгармачылыктан алыстап кыйналган учурларым болду депчи. Бирок ага чейин сизде бир максат болгон да, ошол сахнага чыгам дегенчи. Ошол көксөө кайрадан ойгондубу жан дүйнөңүздө? Албетте. Азыр ошол баягы интернет тармагында жазып аткан жылуу сөздөр, жаш комментарийлер баягы адамды шыктандырып атат да. Шыктандырып, кайра чыгып ырдаганан ушул оркестрде ырдагым келет да мен. Көбүнчө чоң сахналарда, оркестрде ырдасам мындай жеңилдесем керек дейм да. Эми буйруса көрө жатарбыз эми. Мүмкүн буйрук болуп шаарга келип калса кайра ушул чыгармачылыгымды улантып, чоң сахналарга чыгып ырдап калармын. Демек, азыркы учурда айылда жашайсыз, Ооба. үй бүлөдө канчанчы келинсиз? Биринчи. Ошол интернет тармагы деп калдыңыз. Интернет тармагы негизи Инстаграмда жакында эле пайда боло баштадыңыз. Аккаунтту жаңы эле ачкан окшойсуз. Аккаунтум ооба жаңы эле ачылган, анан мен баягы айылда жүргөндө кызыкпайм да. Кызык баягы кээ бир келиндер үйдөгү эле жумуштарын тартышып, баягы кызыктырышып, сонун видеолор чыгарышат. Анан мен негизи эле ушул нерсе кызыкпайт экем да. Анан жумушка барам, келем, үйдө тирликтер менен болуп, анан көрүп коем жаңылыктарды телефондон. Анан андай деле мындай кызыкпачу элем. Анан азыр подписчиктерим дагы көбөйө баштады баягыдан. Кызыктыра баштады. Кызыктыра баштады баягыдан. Кайрадан аккордеондун коштоосунда бир ыр ырдап берсеңиз. Сиздерге Тургунбек Бекболотовдун сөзүнө жазылган Ону Нааматбек Накешев агайыбыздын Жүрөктө жаз деген ырын тартуулап берейин. Затым азабымда жыргабым, сенсиз билбейм кандай өтмөк жылдарым. Салып алдың өзүң билген бир көгө, чертип жүрөгүмдүн кылдарын. Жүрөктө жаз, көчөдө жаз, үйдө жаз. Кемибеген, кебелбеген дүйнөм аз. Ишин жаным, көкүрөктө от жалын. Жер жүзүндө мендей болуп сүйгөн аз. Көңүл эргип, колдон сыям тургабай. Андан бери өттү жылдар бир далай. Кагып
соғып жатса дағы бұл тұрмыш кел атабыз сезімдерді бұлғалай жүректі жаз көчөдө жаз үйдө жаз кемибеген кебелбеген дүйнөмаз ишин жаным көкүрөктө от жалын жер жүзүндө мендей болуп сүйгөн аз адам кайсыл гана тармакта болбосун өзүнө бир кумир туткан адамдар болот. Сиздики кумир туткан адамыңыз барбы? Болсо ким? Кумир туткан адам бар. Ушул чыгармачылыкта Салмат Садыкова эжекебиздин ырдагандарын сыйлайм, чыгармачылыгын сыйлайм. Роза Манова эжекебизди, Алтынай Нарбаева эжелерибиз. Ушул эжелердин чыгармачылыгын суктанам, кумир тутам. Роза Аманова демекчи сизди азыр көпчүлүк ошол эжекебизге окшоштуруп атат, аябай. Ооба. Негизи буга чейин деле ошондой пикирлер болгонбу? Сизди көргөн тааныштарыңыз балким окшошуп кетесиң деп. Ооба, буга чейин деле болгон. Айылда деле көп баягы көргөн киши эле Роза Аманова окшош экенсиң деп калышат. Анан баягы жаш кезиндеги сүрөттөрүн дагы көрсөтүшүп атат да, ошо окшош экенсиң депчи. Анан эми баягы Роза эжеге окшош кимдир бирөө окшош турушу мүмкүн, кимдир бирөө окшош турбайт эми. Ар кандай көз карашта. Ар кандай пикирде. Сизге келип жаткан пикирлер дайыма эле баягы беш кол тең эмес да. Ар кандай пикирлер жазылышы мүмкүн, дайыма эле сонун деген нерселер болбойт да. Анан терс комментарийлер да болот, аларга кандай жооп берип атасыз? Негизи кандай кабыл алып атасыз? Терс комментарийлерди деле көрүп атабыз. Жакшы эле кабыл алам. Сындагандарды деле туура кабыл алам. Баягы бетиңе деле келип айтып кетишип атат, мындай жеримди ырдап койсоң болмок, текстти кичине бир аз туура эмес болуп калыптыр деп баягы айткан ага эжекелер болот. Туура кабыл алып атам. Анан эми сынчы баягы айткан үчүн баягы адам өсөт да. Бизге келген конокторду айткандан тажабайм, ырдаткандан тажабайм, ошондуктан азыр Комуздун коштоосунда бир чыгарма болсун сизден эжеке. Сиздер үчүн Сен дегенде деген ырды тартып алып берейин, Sen degende sen degenim sen degen senden bölök görбөгөнüm görбөгөн sen degende çarçabады жүрөгүm sen деп жүрүп мен ай sen деп жүрүп мен ай sen деп жүрүп мен түгөнө дөндөөнүм Sen oylasam oylağanım oylağan Sen oylanbay koybağanım koybağan Sen degende seketimde biçimden Sezimlerden kaybay Sezimlerden kaybay Sezimlerden kaybağanım koybağan Sen degende seketimde biçimden Sezimlerden kaybay Sezimlerden kaybay Sezimlerden kaybağanım koybağan Эң сонун. Сизди сырттан көргөн адам кандай мүнөздөйт? Мүнөзүңүздү негизи өзүңүздүн мүнөзүңүз кандай?
Менин мүнөзүм баягы жылына жараша деп коет го. Менин жылым жылкы жылы. Ошону Анан анан жылкылардын мүнөзүн билесиңер да. Кээде оор басырыктуу болом, кээде шайыр болом. Кырдаалга жараша. ооба. Бирок көп нерсени жүрөгүңүзгө кабыл албаган адамдай сезилип атасыз да мага. Ошондойбу? Ооба, жүрөккө көп кабыл ала бербейм. Анан оор басырыктуумун да көбүнчө. Ооба, жаш көрүнгөнүңүздүн сыры дагы ошондо окшойт деп калдым да. Балким. Балким, буйрусайм, алдыда кандай максаттарды коюп атасыз? Алдыда ошол окуумду ийгиликтүү аяктап алсам, анан ошол чыгармачылыкка аттанайын деп турам да. Анан ошол айылдан шаарга көчүп келсек деген пландар болуп атат. Эми бул деле жараткандын буйругу, жараткандын айтканы, баягы жакшы тилек жарым ырыс дейт. Жакшы тилек кыла берсек баарысы жакшы болот, буйрса. Адамдардагы баалаган сапатыңыз кайсы? Адамдардын жөнөкөйлүүлүгүн баалайм. Канчалык баягы төбөсү көккө жеткен адамдар деле ушунчалык жөнөкөй көрүнөт го, ушундай адамдар сыйлайм да. Анан кээ бир адамдарга баягы байлык берип коет, же бийлик берип коет, же аброй берип коет. Анан замат деле өзгөрүп кетишет да. Мен ушул адамдарды мындай көрүп ушундай башкача көз карашта болор элем да. Неге мындай депчи. Баягы жөнөкөйлүктү жактырам, жөнөкөйлүү болгон жакшы. Канча жашта болбосун билим алуу баягы бешиктен көргө чейин дейт го. Азыркы алып аткан билимиңиз жугуштуу болсун. Эжеке келип бергениңизге чоң рахмат. Үй бүлөңүз аман болсун, тынч болсун. Алдыда сизге бийиктиктерди, ийгиликтерди каалайбыз. Жана ошондой эле акыркы чыгарма дебейин, бүгүнкү көрсөтүүнүн жыйынтыктоочу чыгармасы болсун. Жакшы бир чыгарма аккордеон менен ырдап бериңиз. Макул. Анда эмесе сиздерге ушу Байдалда Сарногоевдун сөзүнө жазылган Оон Асанкалы Керимбаевдин Жаштык кез деген ырын сиздер үчүн тартуулап берейин. Жаштык кез жаңы кийимдей, эскерсе калган кийилбей. Бозулам ойдон турбайсың сен, бул жолун өтүп билинбей. Бозулам ойдон турбайсың сен, бул жолун өтүп билинбей. Кыярса калбас көмүлбөй, кырчын кез тонун көлүндөй. Кыз бойдон дайым турбайсың сен, кызык кез өтүп билинбей. Кыз бойдон дайым турбайсың сен, кызык кез өтүп билинбей. Кыз бойдон дайым турбайсың сен, кызык кез өтүп билинбей.